Жомарт Садыкказиев Борбор калаадагы кадыр барктуу жогорку окуу жайларынын биринде окуйт. Нарындан келген студент үчүн орус жана англис тилинде сабактарды өздөштүрүү кыйын болгону менен азыр 3 тилде эркин сүйлөйт. Ал гана эмес, академиядагы студенттик илимий кеңештин төрагасы болуп шайланды. Мен программамда ушу мен мамлекетти өнүктүрөм, же бир чоң нерселерди жазган эмесмин. Мен ушу студенттерге биринчи өзүбүздү оңдоого, өзүбүзгө кандай жардам бере алабыз жана ушу академиянын кантип көтөрө алабыз студенттердин деңгээлин дегенге көбүнчө басым кылгам. Ошондуктан ошо программам көп студенттерге жагып, ушунда көпчүлүк тандаган. Жашоодо болсо ата-эне үй бүлөсү менен биргеликте мекен деген сезимди алдыңкы орунга коет. Мамлекеттин өсүп өркүндөшү өлкөнүн ар бир жаранына байланыштуу экенин айтат. Негизинен ар бир жаш муун мен мамлекеттин мага эмне кылат деп өзүң сураш керек. Мен мамлекетим үчүн эмне кыла алам? Бирок мындай мекенчил сезими тилекке каршы көпчүлүк кыргыз жаштарында жок экен. Борбор Азиядагы Америка университетинин социологиялык изилдөөлөрүнө караганда, өсүп келаткан муун мамлекеттин келечегинен да өзүнүн жыргалчылыгы кабатырлантат. Адистердин айтымында мындай көрүнүш жалпы мамлекеттин өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Многие молодые люди очень мало интересуются. Саясий жана социалдык маселелерге кызыккан жаштар аз. Көйгөйлөрдү бирге чечүүнүн жолдорун издешпейт, чогуу иштөөнү билишпейт. Көбү өзүнүн, үй бүлөсүнүн аманчылыгына, карьерасына, материалдык абалына басым жасап, өлкөдө түзүлгөн абалды жакшы түшүнүшпөйт. Бизден кийин акыр заман болсо да мейли. Бул сөздөр Франциянын падышасы Людовик 15ке таандык. Андан бери адамзат аманчылыкта жашап келүүдө. Ал эми Людовик 15 болсо келечегин ойлобогон өзүмчүл падыша катары тарыхта калды. Бүгүнкү жаштардын ой чабыты дагы француз падышасыныкына жакындап калды дешет адистер. Жашоодогу баалуулуктары жеке карт башына байланыштуу. Выяснилось, что у молодежи Азыркы жаштарда алардын ата-энелери сыяктуу эле кандайдыр бир так баалуулуктары жок экени аныкталды. Муну мен коомдогу терс көрүнүш катары баалар элем. Анткени оор кырдаалдарда жаштар кандай чара колдоноорун алдын ала айтуу кыйын болуп калат. Эч нерсеге ишенбей, баалай албаган адам чыр-чатакка да бат илинет. Мындай абалдын түзүлүшү доорлордун алмашышына байланыштуу дешет адистер. Совет мезгили урап, аны менен кошо ал кездеги теңдүүлүк саясаты талкаланган. Анын ордуна таптакыр карама-каршы баалуулуктар орун алды. Саясий практикада ушундай болуп аткан коррупция, мамлекетти тоноо, туура эмес сүйлөө, бул биздин атка минерлерге биз көрүп атабыз. Мына бир сөздү трибунадан чыгып бияка айтат, өзүнүн баягы жасаган жумушу бөлөк болуп атат. Мына балдар ушундай конкреттүү ситуацияда тарбиялаган, булардын баалуулуктары карама-каршылык болуп атат да. Азыркы күндө тилекке каршы жаштар өз киндигин өзү кесип, өз жолун өзү тандап жатат. Бул реалдуу турмушта бүгүнкү көрүнүш ушундай. Себеби мамлекеттик деңгээлде бирдиктүү идеология, жаштардын эртеңки келечеги, бүгүн окууну бүттүңбү, эртең бир жумушка орношосуң деген кепилдик жок эч кимде. Оор эгемендүүлүк алган жылдары өзүмчүлдүк саясаты кайсы бир деңгээлде акталган болсо, суверендүү мамлекеттин өсүп өнүгүшү үчүн мекенчил жарандар керек. Жаштарга билим берүү, өзүнө болгон ишенимин жогорулатуу, бизнес долбоорлорду түзүп үйрөтүп колдоого алуу, өзүнөн кийин татыктуу окуучуларды калтыруу ар бир атка минердин милдети, дейт Өнүгүү партиясынын өкүлү. Бизде бир топ алдыңкы прогрессивдүү жаштар бар. Бул ошол Европада же башка мамлекеттерде окуп, билим алып, билим тажрыйбасын, эмгек тажрыйбасын Кыргызстанга салым кошоюн деген да жаштар бар. Бирок тилекке каршы негизги катмары баягы турмуштун шартына ылайык, мигрант турмуштун шартына ылайык мындай бир митинг, пикеттерде курал болуучу күчкө айланып атат. Жаштарды тарбиялаш үчүн биринчи кезекте улуу муундун өкүлдөрү өздөрүнөн баштоосу зарыл. Белгилүү болгондой, айткан сөзү менен жасаган иши айкалышкан адамдын өзү өсүп келаткан муун үчүн эң таасирдүү сабак.